Интересную тему о том, как Креативдүү экономика деген терминди сиз биринчи жолу угуп жатсаңыз керек. Маданият, технологиялар, жаңы идеялар креативдүү экономиканын негизи болуп саналат. Бул дүйнөдөгү эң динамикалуу өсүүчү индустрия. Ал 10 жыл ичинде 600 миллиард АКШ долларынан ашык товар жүгүртүү менен 2 эсеге өскөн. Түрдүү идеяга жана тарыхый маданиятка бай регион креативдүү экономикага багыт алышы керек. Ал элдин бакубаттуулугун арттырып, жашыл жана акылдуу экономиканын концепциясын практикада илгерилетет. Дүйнөлүк экономиканын толук ачык эмес шартында алдыга карай умтулууну камсыз кылат. Кыргызстан бай жаратылыш байлыктары массалык өндүрүшү боюнча башка өлкөлөр менен атаандаша албаса да өзгөчө ой жүгүрткөн акылдуу жарандары көп. Алардын потенциалын туура баалап, туура нукта өнүктүрүү менен креативдүү экономиканын өнүгүшүн камсыздаса болот дешет иш чаранын уюштуруучулары. Кыргызстан бул экономика, бул модельди билбей туруп эле азыркы учурда ага фундамент тургузуп койду. Бир топ адамдарыбыз мамлекеттин көзүн карабай эле өздөрү ушу маданияттан бизнес жасап дүйнө жүзүнө чыгып атат. Бирок карап көрсөк, дүйнө ушул тармакта абдан катуу өсүп атат. Дүйнө жүзүндө абдан кызыктуу креативдик товарларды түзүп, дүйнө жүзүнө экспортторун көбөйтүп атат. Көптөгөн миллион адамдарды жумуш менен камсыз кылып атат. Дүйнө жүзүнө таркала турган, туристтерге кызык боло турган, жергиликтүү калкка жумуш ордун камсыз кыла турган бизнес катары көрүп, биз ушул бүгүнкү талкууну уюштуруп атабыз. Мирсулжан Намазалы интеллектуалдуу ишке негизделген экономиканын өзгөчө секторун өнүктүрүүдө Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү чексиз дейт. Деги эле креативдик экономика деген эмне? Анын ичине көптөгөн башка тармактарды киргизет. Алардын ичине ошол массалык маалымат каражаттары дагы кирет. Себеби дегенде бул дагы креативдик экономика. Анын ичине музейлер кирет. Анын ичине мода үйлөрү кирет. Анын ичине маркетингдик же болбосо дизайндык агенттиктер кирет. Анын ичине негизи эле маданий же культурага тиешелүү ар бир объект канчалык деңгээлде алар бизнеске айлана ала турган болсо, канчалык деңгээлде алар баалуулук кошконго мүмкүнчүлүк түзө алса, алардын бардыгы кирет да. Айтор креативдик ой жүгүртүү менен түзүлгөн бардык бизнестерди ошо креативдик экономика деп коет. Анын ичине туризм тармагын кошууга болот. Өлкөгө туристтердин агымын көбөйтүү үчүн креативдүү объектилердин санын жогорулатуу зарыл. Мирсулжан Намазалынын баамында коңшу Өзбекстан маданият жагына өзгөчө көңүл бурса, бизде болсо идеяга бай жеке демилгелүү адамдар басымдуулук кылат. Мына ушундай пикирди жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева да карманат. Экономиканын бир багыты экен да, себеби дегенде Кыргызстан өзүңөр билгендей транспорттук жолу жок. Мисалы үчүн океанга жакын эмес. Бир гана биз таяна турган нерсе бул адамдардын, таланттуу адамдарыбыз ошол кийим тигеби, сүрөт тартабы, IT технологиясында иштейби, өзүнүн мээси менен, өзүнүн таланты менен ошол экономиканы кыймылдатуу да. Бизде мисалы үчүн нефть жок. Бизде мына гендерди көрүп атабыз. Гендерди казганы менен деле мына кумтөр маселеси кандай маселе болду Кыргызстанга. Ошондуктан ушул экономиканын ушул багытын биз кантип тезирээк ушул жаңы технологияларды экономикага киргизебиз деп атайын укканы келдим докладдарды. Жаңы идеяларга ар дайым жакшы шарттар түзүлүп, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги буга олуттуу көңүл бурушу зарыл дейт вице-спикер. Айтымында тез арада инвестиция тартып, өлкөнү эл аралык деңгээлге таанытууга умтулган жарандар менен тыгыз иштешүү керек. Түрдүү чөйрө өкүлдөрүнүн башын бириктирген бул иш чаранын катышуучуларынын бири Бакыт Дегенбаев. Креативдүү экономика бул постиндустриальныйдан кийинки бир келген бир агым да, бир экономиканын дагы бир тармагы да. Бул анткени булар технологиялык жактан, өндүрүш жактан туу чокусуна жетип, анан кийин өздөрүнө суроо берген да. Кийинки кадам эмне кылабыз дегенде, ушундай бир нерселер ойлоруна келгенде креативдүү экономиканы өнүктүрүш керек деп. Эми бизге 1-2 жыл болду бул терминологиянын келгенине. Креативдүүлүктүн глобалдуу индексинде лидерлик Австралияга, АКШ, Жаңы Зеландияга таандык. Постсоциалисттик өлкөлөрдүн ичинен Словения дүйнө жүзү боюнча 16-орунда, Эстония 33, Белоруссия 37 орунду ээлейт. 139 өлкөнүн рейтингинде Казакстан 88, Өзбекстан 100, Кыргызстан 111, ал эми Тажикстан 114 орунда турат. Креативдүү жана инновациялык индустриялардын кластеринин ийгилиги адамдардын чыгармачыл жана креативдүү классын тартуу жана кармап калуу жөндөмдүүлүктөрүнөн көз каранды. Креативная экономика, я думаю, это на сегодняшний день актуальная тема.
Дал ушул түшүнүктөрдү коомчулукка сиңирүүгө багытталган иш-чаранын соңунда Борбордук Азия корпорациясы тарабынан эркин экономикалык зонаны өнүктүрүүгө багытталган концепция презентацияланып, тиешелүү резолюция кабыл алынды. Ошондой эле кызыктар тараптардын ортосунда формалдуу эмес аянтча катары креативдүү индустриялардын альянсы түзүлдү. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карпеков, Пирамида.